Бүгін Бишкекте СССР'дин эл артисти Бакен Кыдыкееванын 100 жылдыгына арналган 9-чу эл аралык Арт Ордо 2023 театралдык фестивале жыйынтыкталды. Фестивальга Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Туркия, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Каракалпак театрлары катышкан. Канчалык бар тугунок чакырса ошончолук баягы жазалган майрамың көркүр чыгат депчи. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ар бир келген арасындагы Казакстандан келген өзүбүздүн мекенибизди тааныштырган Көл театрынын чыгармачылык топтору бул дүйнө жүзүндөгү ар бир кайсы четине барбасын сыймык менен көрсөтө ала тургандай чыгармаларды алып келгендиги, бул мен ойлойм ушул Бакен Кыдыкеева эжебиздин 100 жылдыгына арналган мааракенин өзгөчө bir деңгээлине көтөрдү. Театр ишмерлеринин башын бириктирген эл аралык фестивалдын жыйынтыкталышына Кыргызстандын Маданият министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, маданият жана искусство ишмерлери, ошондой эле фестивалга катышып жаткан театрлардын эмгек жамааттары катышты. Бакен Кыдыкеева дал ушул театрдын туусу болгон. Бакен Кыдыкеева кыргыз театр жана кино искусствосунун маңдайына жаралган улуу талантыбыз болгон. Азыр эле тасмадан айрым жараткан образдарын көрүп, бул киши кандай роль жаратпасын, ошол роль Бакен Кыдыкеева үчүн жазылгандай, ошол чыгарма Бакен Кыдыкеевага арналгандай сезилер эле. Эске салсак, Арт Ордо фестивали 2003 жылдан бери уюшулуп келет. Бүгүн фестивалга 40-ка жакын спектакль сунушталган. Жалпы ушул биздин Орто Азия, Борбордук Азия чөлкө менен андан тышкары биздин постсоветтик деп коебуз го, мына ошол мейкиндиктин ичинен. Ошонун ичинен 17 спектакль тандалып алынган. Бүгүн 22 номинация, андан тышкары жанагындай атайын сыйлыктар боюнча байгени атай бөлүштүрүп койдук. Фестивалдын максаты театралдык искусствону жайылтуу, көрүүчүлөрдүн жаш муунун заманбап сахналык искусствонун мыкты үлгүлөрүнө тарбиялоо. Театр ишмерлеринин кесиптик тажрыйба алмашуусуна дем берүү алардын коомдогу ордун жогорулатуу болуп саналат.